Саламатсыздарбы достор. Анда эмесе кийинки видео курска киришебиз. Бул видео курс ушу таблицалык процессордо диаграмма түзүүгө арналмакчы. Деги эле диаграмма дегенибиз эмне? Диаграмма бул ошол берилген берилиштерди же маалыматтарды графикалык түрдө көрсөтүү болуп эсептелинет экен. Бул диаграмма түзүү негизи ар кандай областтарда кеңири колдонулат. Финансылык ар кандай аракеттерди көрсөтүү үчүн же математикалык функциялардын графиктерин түзүү үчүн жана башка учурларда кеңири колдонулат. Эми ал диаграмманы кантип түзөбүз? Ал диаграмманы биз ставка деген менюсунан, мынакей диаграмма деген панелинен тандап алат экенбиз. Мына ушу ставка менюсун бассак, бул жерде диаграмманын ар кандай түрлөрү берилет. Ошол түрлөрүнөн каалаган диаграмманы тандап алып, анан түзө берсек болот экен. Эми бир мисал катарында көрөлү. Мисалы мынакей жанагы эле А, Б жагы белгилүү болсо, анын аянтын табуучу эсептин диаграммасын түзүп көрөлү. Башкача айтканда, ошо аянттын маанисине диаграмма түзүп көрөлү. Анын үчүн эмне кылабыз? Анын үчүн ошол мамычаны бөлүп алабыз дагы, анан бул жактан диаграмманын түрүн тандап алабыз. Каалаган тандабасаңар болот. Мисалы, гистограмманы тандап алалы. Мынакей бул жерден басабыз дагы. Мынакей бизде диаграмма автоматтык түрдө түзүлүптү. S аянт. Бул жерде болсо ошол маанилери берилип турат. Эми бул диаграмманын башка стилдерин да тандап алсаңар болот. Мынакей бул жерде даяр стилдери берилген. Шу стилдеринен каалаган тандап кое берсеңер болот экен. Же түстүк стилдерин өзгөртсөңөр болот, же мындай кылып фону менен берсеңер болот. Кыскасы, бул жерден каалагандай стилдерди тандап аласыңар. Ошондой эле макеттерин тандап алсаңар болот. Мынакей. Бул макет деген жерден диаграмманын ар кандай макетин тандап аласыңар. Жана мындан башка дагы ошол диаграмманын ар кандай параметрлерин өзгөртсөк болот экен. Ал параметрлерин өзгөртүүнү биз кийинки сабакта карайбыз. Демек, жалпысынан диаграмманы түзүүдө ушул мына ставка менюсунан диаграмма деген панелден керектүү диаграмманы түзөт экенбиз. Эми кийинки сабактан жолугушканча саламатта. Диаграмма түзүүгө арналган видео сабагыбыздан улантабыз. Азыр болсо мынакей мугалимдер үчүн кеңири колдонулган, мисалы, класстын билим сапаттары боюнча мониторинг түзүүнү карап көрөлү. Башкача айтканда, ошо мониторингдин диаграммасын түзүүнү карап көрөлү. Мисалы, мынакей класстар берилген. Биринчи чейрек, экинчи чейрек жана үчүнчү чейректеги билим сапаттары боюнча мониторинг түзүш керек. Аларды мисалы проценттик катыш менен беребиз биз, процент пайыздык катыш менен. Демек, ошо ячейкаларды бөлүп алып, биз формат ячеек дегенге кирип, мындан число дегенден процентный дегенди белгилеп алабыз. Окей. Эми бул жактарга ошол пайыздарды жазалы. Мисалы өзүбүз эле жазып коелу. 56%, 47%, 32% жана 64% деп коелу биринчи чейректе. Экинчисинде мисалы 62%, мында болсо 54%, мында 40% жана 70%. Үчүнчү чейректе 58%, 67%, 38% жана 56%. Мынакей. Биз пайыздардын баарын бердик. Башкача айтканда, ошол чейректердеги билим сапаттарын көргөздүк. Эми ушулар боюнча биз диаграмманы түзүшүбүз керек. Мисалы, биринчи чейрек боюнча түзгүбүз келсе, анда мына класс дегенди бөлүп алабыз дагы. Класс жана биринчи чейрек деген эки мамычаны бөлүп алып, анан ставка диаграмма. Мындан каалаган диаграмманы тандап алсак болот экен. Мынакей, бул жерден каалаган тандап алсаңар болот. Мен мисалы гистограмманы алайын. Мунун ичинен да ар кандай типтерин тандап алсам болот. Мисалы цилиндрический. Мынакей. Мен демек биринчи чейрекке диаграмманы түздүм. Мынакей биринчи чейректе буякта легенда деп коет бул. Башкача айтканда, ушул кызыл берилген диаграммадагы сүрөттөлүштөрдүн атын көрсөтүп турчу түзүлүштү легенда деп коебуз. Бул легенданы ар кайсы жакка жылдырып койсоңор болот. Эми бул биринчи чейрек боюнча. Эми мен экинчи чейректи чыгаргым келет. Анын үчүн эмне кылам? Анын үчүн мынакей класс менен ушул экинчи чейрек дегенди бөлүп алыш керек. Аны кантип бөлүп алабыз?
Биринчи классты бөлүп алып, анан клавиатурадан контрол клавишасын басып, кой бербей туруп, экинчи чейрек дегенди бөлүп алам. Мына ошондо биринчи жана үчүнчү чейрек бөлүнгөн жок. Кайрадан түзөм. Ставка, диаграмма. Мындан башка түрүн тандап алайын. Мынакей. Мен экинчи чейрек боюнча түздүм. Ушундай эле кайрадан бөлүп алып, контрол баскычын басып, кой бербей туруп, үчүнчү чейректи бөлүп алам дагы. Ставка, гистограмма, мындан мейли пирамидалыкты коюп коелу. Мынакей. Демек биз 3 чейректи 3 башка типтеги диаграмма менен көрсөттүк. Мынакей ушундай жол менен биз бул жердеги сапчаларды же мамычаларды бөлүп алып дагы алар боюнча диаграмма түзсөк болот экен. Ал эми ушуну үчөө боюнча дагы жалпы диаграмма түзсөк дагы болот. Анын үчүн бардыгын бөлүп алабыз дагы. Ставка, гистограмма мисалы, мен дагы эле гистограмманы тандайын. Анан бул жерде мисалы объемная гистограмма. Мынакей. Демек, бул жерде биринчи чейрек, экинчи чейрек, үчүнчү чейрек берилип атат. Жана ошондой эле ряд 1, ряд 2, ряд 3, ряд 4 дегендерибиз эмне? Бул албетте мына биринчи класстар. 7-нчи, 2-нчи, 4-нчү башкача айтканда берде 7-нчи, 8-нчи, 9-нчу, 10-нчу класстар берилип атат. Ошолор боюнча класстар. Анан ар бир чейрек боюнча маанилери. Ар бир чейрек боюнча маанилери. Эми ушундай жол менен эле биз каалагандай маалыматтарга диаграмма түзүп берсек болот экен. Эми ал диаграмманын ар кандай параметрлерин кантип өзгөртөбүз, ал жерге маанилердин аймагын кантип коебуз, анын баарысын кийинки сабакта карайт экенбиз. Бул сабак ушу менен аяктады. Кийинки сабакта жолугушканча саламатта болуңуздар.